Саламатсыздарбы? Мен Төрөгелдиева Фатима Таштемировна. Мен Мурзаке жалпы дарыгерлер практикалык борборунда ден соолукту чыңдоо кабинетинде иштеймин. Биз азыркы күндө биздин жалпы дарыгерлер практикалык борборунда 16 ФАП бар. Ошол 16 ФАПка барып, ар бир айылдык ден соолук комитеттер менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Оорулардын алдын алуу боюнча азыркы күндө сентябрь, октябрь айлары өзүңдүн кан басымыңды билип ал деген темада жүрөк кан тамыр оорулары боюнча семинар өткөрүп жатабыз. Ошол семинарга айыл тургундары, мед кызматкерлери, мектеп мугалимдери катышышат. Биз ошол семинарды өткөзүп жатып, ушул оорулар кайдан чыккандыгы жөнүндө маалымат беребиз. Көбүнчө биз бул туура эмес тамактангандан, кантты көбүрөөк пайдалангандыктан, тузду көбүрөөк пайдалангандыктан, кыймылдуулуктун аздыгынан келип чыгуучу оорулар болуп эсептелинет. Мисалга канттын бир күндүк нормасы 50 грамм боло турган болсо, 24 сааттын ичинде 50 грамм колдоно турган болсок, биз андан көп колдонуп коет экенбиз. Мисалга вареньяга кошулат, тортторго, кола, фанталарга, аселдерди жейт экенбиз, жана башка конфеттерди жешет, жана башка шириндиктерди жеп, биз 24 саатта 50 грамм жей турган болсок, андан дагы көбүрөөк пайдаланып коет экенбиз. Ошон үчүн жанагы кыймылдуулуктун аздыгынан деп жатабыз. Кыймылдуулук мурун болсо бардык иштерди кол менен жасай турган болсок, азыр заман өнүккөндүгүнө байланыштуу бар жогу иштер жеңилдеп, кыймылдуулук аз болуп, физзарядка ойнобойбуз, аз кыймылдайбыз. Ошон үчүн ушул жүрөк кан тамыр оорулары көп келип чыккандыгы ушундан болуп жатат. Мен сунуштап кетер элем, тамакка столдун үстүнө балдарга сахар менен, кант менен тузду койбошко үндөп кетет элек. Себеби ошолорду коюп койсок, алар каалашынча колдонуп, өзүнүн нормасынан ашкере пайдаланып алышып, ушундай ар кандай ооруларга дуушар болуп калып жатышат. Биз ошондой эле жогорку артериялык кан басым деген орун китепчелерин бар жогуна давлениясы бар адамдарга берип келебиз. Алар болсо окушуп, өздөрүнүн ден соолугуна кам көрүшөт. Кээ бир жарандарыбыз өздөрүнүн ден соолугуна кам көрбөй, жанагы давлениясын өлчөтпөй жүрө берип, жакшына жүрүп эле мынандай болуп калыптыр, ананда инсульт оорусуна кабылып калыптыр, инфаркт оорусуна кабылып калыптыр дегендерди көп угуп жатабыз. Ал инсульт оорусу болсо, жанагы баш мээнин бир тамырчасына кан барбай калган учурда бул инсульт оорусун пайда кылат. Ал эми жүрөк кан тамыр ооруларына кан жүгүрбөй кала турган болсо, ал инфаркт оорусун пайда кылат. Ошондуктан биз ар дайым давлениясы барлар өмүр бою таблетка ичишибиз керек. Ал эми давлениясын өлчөтпөгөндөр дайыма өлчөнүп туруш керек. Жок дегенде 6 айда бирден көзөмөлдөн өтүп турушка мен чакырып кетер элем. Азыркы күндө өзүңдүн кан басымыңды өлчөп ал деген темада ар бир айылда 18 жаштан жогорку аялдар менен эркектерди ФАПтагы мед кызматкерлери менен айылдык ден соолук комитеттери азыркы учурда үймө үй киришип текшерип жаткан учуру болуп жатат. Баарыңыздарды ФАПка келип, болбосом үйүңүздөргө барган медиктер менен айылдык ден соолук комитеттери өлчөп жатат. Ошолордон көзөмөлдөн өтүп алыңыздар деп чакырып кетер элем.